негизи 8 февралда Коопсуздук кеңеште президенттин айткан сөзү бул баягы коомдо, элдин жүрөгүндө болгон маселелерди айтып чыкты да. Анан ал ушул 25 жылдан бери жалпы эле Кыргызстанда бүт мамлекеттик органдарда, анын ичинде ушул сот системасында, укук коргоо системасында бардык органдар белчесинен коррупцияга баткандыгы жөнүндө айтып, жана бул боюнча күтүүсүз иш-чараларды жасоо боюнча өзүнүн сунушун айтты. Албетте бул колдоорлук иш-чара деп айтсам болот. Ошондуктан бүгүн мына өзүңүздөр көрүп тургандай оппозициясы болобу, коомдук жарандык коом болобу, жалпы коом же болбосо мел болобу, бардыгы бүгүн колдоп турат. Анан мына азыр ошол айтылган сөздөр боюнча атайын менден кетпесин, мен ошол командада болдум эле деп туруп, ошол башкы прокурорго, улуттук коопсуздук кызматынын жана башка укук коргоо органдарынын башчыларына мөөнөт берип, ушул мен айтылган иш-чаралар боюнча өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдү, дараметиңерди көрсөткүлө деп убакыт да берилди. Бирок тилекке каршы баягы биз күткөн чоң бир ачылыштарды, коррупция жаатындагы ачылыштарды көрө алган жокпуз. Ошондон улам президент бүгүн мына чечкиндүү иш-чараларга барып, өзүнүн кадр саясатын жүргүзүп атат десек болот. Муну мен колдойм. Эми маселе экинчи жагы болуп атат. Ошол бошотулган кызмат ордулары кимдер үчүн болуп атат? Эгерде чыныгы мына жалгыз бир президентке же болбосо кандайдыр бир уч адамдардын ишенимине ээ болгон адамдар жана ошол кишилердин гана көрсөтмөсү боюнча ошолордун кызыкчылыгында иш алып бара турган адистер келеби, же жалпы элдин ишенимине ээ болгон жана кийин ар кандай коррупциялык жана башка жагымсыз иштерге аралашпаган адамдар келеби, ушул өтө чоң мааниге ээ десем болот да. Ошондуктан бүгүн мына бүгүнкү чейин болуп аткан иш-чараларды мен толук менен колдойм жана мындай жакшы бир өзгөрүүлөр болот деген үмүттөмүн. Жыйынтык болуу үчүн албетте бүгүн мына кадрлар бардыгын чечет деген бир жакшы сөз бар. Кадрлар бардыгын чечет, бирок ошол эле учурда кардиналдуу реформаларды жасаш керек. Реформа дегенде бул административдик, территориалдык, ошо башкаруу системасыны реформалоо боюнча жана мыйзамдарды иретке келтирүү боюнча дагы бир чоң иш-чараларды аткаруу вазифасы турат. Ошондуктан мен ойлойм, татыктуу кадрларды коюу менен экинчи этабында ушундай бир өзгөрүүлөр дагы жасоо зарыл деп ойлойм. Эл тарабынан ушундай ойлор айтылып атат, бирок расмий бийликтен мага эч кандай сунуш болгон жок. Мен бул боюнча эч ким менен да сүйлөшкөн жокмун. Албетте, эгерде мындай сунуш боло турган болсо, ошол президенттин айткан, койгон милдеттемелерини аткарууга мен дараметим дагы, мүмкүнчүлүгүм дагы жетет, анан каалоом да бар. Бул элибиздин, мамлекетибиздин келечеги үчүн жакшы иштеп, ушул мага көрсөтүлгөн эң негизгиси эл тарабынан көрсөтүлгөн ишеничти актоого аракетимди жасамакмын. Мен эле эмес, айтып атпаймынбы, бүт оппозициялык күчтөр, жалпы коом бүгүн ушул президенттин акыркы айткан сөздөрүнү колдоп, ушул айтылган сөздөр тезирээк ишке ашса экен деп аябай мындай үмүттөнүп күтүп турат. Ошолдун арасында албетте мен да бармын. Эгерде ушундай бир сунуштар келип, кандайдыр бир тармакты мына тартып бер, ушул болгон мүмкүнчүлүгүңдү, тажрыйбаңды ушуга жумшап, мына эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кыл десе, мен ар дайым даярмын. Мен эле эмес, бул жалпы бардык адистер бүгүн мекенчил мин деген жарандар бардыгы даяр деп ойлойм. Анан мен ойлойм, бүгүн ушул бардыгы кызматтарга, бардык мындай жооптуу кызматтарга бүгүн ошол мага мурда алдын кийин кандайдыр бир кызмат кылды беле, же болбосо мындай бир тааныштыгыбыз, же болбосо жеке ишенимим барбы дебестен, бүгүн ошондой чыныгы бир профессионалдарды алып чыгып, ошолорду кое турган жана ошолорду жумушка сала турган учур келди деп ойлойм. Себеби биз мына 27 жылдан бери ар кандай ушул кадр саясатын туура эмес жүргүзгөндүктөн, жеке өзүбүздүн
тааныштыгыбыздан же болбосо жеке өзүбүзгө берилген адамдарды алып келүү менен биздин мына Кыргызстандын абалы ушул болуп атат да. Мен ойлойм бүгүн ушул бул учур талабы, ошо бүгүнкү замандын учурдун талабы деп ойлойм. Бүгүн ошол бардык профессионалдарды кызматтарга тартыш керек. Эми мен бир нерсени айтып коюшум керек, буга чейин мен эч кимге айткан жок элем. Ушул башкаруу бийлик тарабынан мага дагы ошол шайлоо учурунда келип кошулуп, ошолордун командасына кошулуу боюнча сунуштар болгон. Бирок мен кошулбагандыгымдын бирден бир себеби лозунг эмне болчу? Ошол көчтү, эски көчтү улайым деген лозунг болгон болчу да. А мынау президент кече 8 февралда коопсуздук кеңеште айткан сөзүндө айтты. Эми түшүнгөн адамга Кыргызстанды жетер жерине жеткирип койду. Мындай болбойт, оңдоп кетиш керек деген бир ой айтылды деп ойлойм да. Ошондуктан мен мурда кошулган эмесмин. Бирок мына азыр кылып аткан иштерине мен албетте мындай колдоо менен кабыл алып жана жакшы бир үмүттөр менен күтүп турам. Кыргызстанда өзгөрүүлөр болотку деп. Анан буга мындай бир ишенимдерге дагы бир немени айтып койсок болот да, ошол эле Өзбекстанда болуп аткан өзгөртүүлөр. Ошол Мирзиёев канча жылдар бою ошол мурдагы президент менен ошонун өкмөт башчысы болуп иштеп келди. Бирок ал киши келгенден кийин өз алдынча бир кандайдыр бир реформаларды жасап, өз алдынча иштеп кеткенге дараметти жетти. Ошондуктан мен дагы ойлойм толугу менен Сооронбай Шарипович өз алдынча бир иш-чараларды алып барып, жана ошол айтылган сөз, эң негизгиси айтылган сөздөрдүн ишке ашырат деген ишенимим бар. Албетте тоскоолдуктар болот, себеби өзүңүздөр билгендей, мына коомчулукка ачык айкын билинди кече ошол эле СДПКнын курултайынан кийин ошол партиянын башчысы ачык айкын айтып келбедиби? Айтпадыбы? Туура эмес жолго түшүп алды. Ал эле эмес, анын жеке бир мындай ишмердүүлүгүнө, жеке мындай дараметине, деңгээлине дагы бир акарат сөздөр айтылып калды. Ошондуктан кандайдыр бир күчтөр, буга тоскоолдук кыла турган күчтөр албетте бар. Бирок эң негизгиси бир нерсени айтып коюшубуз керек. Бүгүн баягы эл тарабынан ишеним бар. Жаңы президенттин айтылган сөздөрүнө жана кылып аткан аракеттерине колдоо бар десем болот. Ошондуктан Сооронбай Шарипович эч калчайып аркага карабастан же кандайдыр бир ушундай бир тоскоолдук кыла турган күчтөргө мындай өзүнүн энергиясын дагы көңүлүн да бурбастан ушул айтылган сөздөрдү ишке ашыра берсе, туура багытта кеткен болот. Эл да муну колдойт деп ойлойм. Эми ушул күнгө чейин тышкы саясатта бизде акыркы жылдарда кетирилген мүчүлүштүктөрдү жөнгө салуу боюнча өзүнүн аракеттерин көрүп келе жатат. Анын жыйынтыктарындагы оң таасирлерин да көрүп атабыз. Ошол эле Казакстан менен болгон мамилени оңдоду, жана башка мамлекеттер менен болгондагы кичине бир баягы алешемдиктерди оңдоп, ошо туура жолго, нукка салууга аракетин көрүп атат. Мен азырынча жаман эмес. Азыр мына жакшы иштер болуп атат. Турция менен дагы тилекке каршы акыркы жылдары мамилебиз кичине салкындагандай болуп калган эле. Кече мына өзүңүздөр көргөндөй жакшы тосуп алды. Жакшы жагына оңолот деген ишенимибиз бар.